Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, биз дагы бир жолу ынанып атабыз, биздин бюджет социалдык багытталган бюджет экендигине. Азыр вице-премьер-министр өзүңүз баш болуп отурат Чолпон Алыевна, социалдык тармакты тейлеген. Азыр эптеп мыйзам өтүш керек, өтпөш керек эмес маселе. Маселе мындай комплекстик карасак да, 1,5 миллион жараныбыз жакыр экен. 500 миң жараныбыз пенсия алат экен. 300 миң бала пособие алат экен. Мына бул социалдык маселе. 10 миң үй бүлө жыл сайын ажырашып атат. Анын баласы кароосуз калып атат. Мындача айтканда, өкмөт ушул жагын караш керек. Качан пособие алган үй бүлө азаят, же бала азаят, качан жумуш орун пайда болгондо, качан киреше көбөйгөндө, ажырашкандар азайганда, социалдык акыбалыбыз туруктуу болгондо азаят. А балдарга берилген сүйүнчү пул, албетте бул жаңылык, муну колдош керек. ГМД 910 сомдон 1400-ге чыгарабыз деп атасыздар. Бул 1400 сомго бир адам бир айда жашаш керек деген сөз. Жашай алабы бүгүн? Эртең олчойгон электр энергияга счет келсе, бала бакчага барса, башка барса жетпейт. МСЭК деген бар комиссия. Бул бюрократиянын да азайтыш керек да. Кээ бир жарандар бар, майып, колунан же бутунан. Ошол өсүп кетмек беле. Ошонун үчүн да ай сайын же жыл сайын справка алып кел деген, бул дагы өзүнчө бюрократия. Анда сырткары мына ДЦП боюнча биз бир канчалап айттык. Урматтуу өкмөт, да ойлонуп, бир өкмөттүк күнгө атайын өзүңөр карап маселени коюп карасаңыздар, эмне үчүн жылдан жылга жүздөп эмес, миңдеп көбөйүп атат балдар. Бул эненин ден соолугу, бул улуттун ден соолугу. Ошо энеден төрөлгөн бала ДЦП болуп атат. Өмүр бою ата эне бала деп туруп, ушу өмүрүн билбейм кандай өткөрүп атат. Муну көрүш керек, окуш керек, статистиканы караш керек. Муну ошондо ойлонот деп ойлойм. Албетте биз мына мыйзамды концепциясын колдоп беребиз. Бирок социалдык маселе муну менен чечилип кетпейт. Качан комплекс карамайын, маселе турганы турган. Каражат келип такалып атат бардыгы. Урматтуу Чолпон Алыевна, сиз ошону өкмөттө бир көтөрсөңүз, социалдык маселени өзүнчө. Рахмат.